Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутмандуу күн. Турмуш тиричилиги коопсуздугу негиздери сабагыбызды баштайбыз. Албетте биз сабактарга жакшы көңүл буруп, жакшы катышабыз. Ошондой эле тазалыкты сактасак, биз жугуштуу оорулардан сак болорубузду дайым унутпайлы балдар. Бүгүнкү сабактын темасы газ менен уулануу жөнүндө түшүнүк алабыз. Сабактын максаты тема менен таанышып аласыңар. Анын мазмунун түшүнүп, кооптуу жагдайлар жөнүндө билип аласыңар. Өзүңөр жана үй бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу жолдорун билип аласыңар. Демек балдар, бул көгүлдүр от адамдардын жашоосун жеңилдетип, күндө бизге ар түрдүү даамдуу тамак аштарды жасоо, үйдө жана сууну жылытууда колдоно турган газ болуп эсептелет. Демек, бирок ал өтө кооптуу экендигин да билели балдар. Эгер тамак жасоо учурунда от өчүп калса, жел менен же тамактын суусу төгүлүп өчүп калышы мүмкүн. Ошондо газ чыгып үйдү ичи толо баштайт. Табигый газ адамга сезилбейт жана көрүнбөйт. Ал билинбей организмге кирип, кычкылтекти айдап, муунууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан үйдөгү биз колдонуп турган газга башка жыты бар газдарды кошушат. Аны дароо сезсе болот, бирок адам уктаганда аны сезбей калышы мүмкүн. Газ менен уулануу организмге өтө зыян. Ал баш мээне жабыркашына жана жүрөк ооруларынын сырткары өлүмгө алып келет. Дагы газды туура эмес пайдалануудан өрт чыгышы же жарылуу болушу мүмкүн. Ошондуктан газ шаймандарына өтө этияттык менен мамиле жасап, колдонгондо коопсуздук эрежелерин сактоо керек. Демек, коопсуздук эрежелери бул өз алдынча газ шаймандарын колдонбоо. Эгер газдын жытын сезип калсаң, дароо чоңдорго билдир. Тезинен терезелерди ачып, бөлмөнү желдетүү зарыл. Газ жытын сезсең, ширеңки жакпа, электр жарыгын күйгүзбө, электр жабдууларын колдонбо, жарылуу болушу мүмкүн. Күйүп жаткан газды кароосуз калтырууга болбойт. Бузулуп калган газ шаймандарын колдонууга мүмкүн эмес. Газды колдонуп, кийимдерди кургатууга болбойт. Демек балдар, газды колдонуп жаткан учурда улам кабар алып туруу зарыл. Өчүп калбашына же кокусунан өрт чыгып кетпешине жол бербөө керек. Демек, газдын жытын сезсең, дароо 104 номуруна терип, газ кызматына билдирүү керек. Демек балдар, күйүп жаткан газды кароосуз калтырбоо керек экендигин билип алдыга. Эгер үйүңдө газдын жытын сезип калсаң, эмне кыларыңды билип алдың. Демек, коопсуздук эрежелерин дайыма сактоо керек экен балдар. Муну эсиңерден чыгарбагыла.